Саламатсызбы эже? Могу бизде угуп атасызбы, түтүн ыш болуп атат Бишкекче. Дүйнөдө биринчи орунга чыкты деп ошондон. Сиздин оюңузду айтып коюңузчу, ошо сиздин оюңуз каяктан пайда болуп атат ошо түтүн? Бул түтүндөрдүн баары үйлөр от жагылып атат да. Свет менен отура албайт көбү, потому что катуу суук болот. Даже от жаксаң үйлөр жылуу болбой жатпайбы? Көп от жагылгандыктан го деп ойлойм да. Ошондон элеби? Анан машиналар көп жүрүп атат, ошол себептен. Ну, я думаю, от ТЭЦ. От ТЭЦ, да? А вот Они реконструкцию уже делали, вот от этого, я думаю. получается неправильно сделали. Ну, не знаю, что правильно, но я так думаю. Ну да, а машины, допустим, новостройки. Ну, это тоже влияет там. Ну, в основном вы думаете, что ТЭЦ, да? Да, в основном от ТЭЦ. Мен оюмча бул ТЭЦ биринчи орун алат, анан экинчиден машинадан деп ойлойм да. Азыр бир адамдын башына эле 2 машина болот. Машина да көбөйүп кетти, өзүңүздөр билесиздер. А эмечи жана частный сектордо баня жагып атат, үй жагып атат. Ошол да не да? Причина смога, так как много топят бани, частные дома здесь очень много. Вы думаете, все вместе, да? Да, вот это все вместе вмешалось и в смог превратил. Люди топят всяким мусором различным. Выхлопные газы от машин. А в основном это что? Это фабрики. У нас фабрик нет уже с 90-го года, вы знаете, после развала Союза. ТЭЦ тоже от него дым, от ТЭЦ. А в основном Поддержанные машины, я все-таки думаю. поддерживаются машины. Да, плюс отопление дома различным мусором. А вы почему спрятались, девушка? То, что Ваше я мнение? хотела сказать, они уже сказали. Машиналардан эле, анан ТЭЦтин деле мындай көп деле влияниясы жок окшойт. Могу жер үйдөгүлөр бизге жакын билесиздер, жер үйлөр көп. Ошолор деп эле ойлойм. А силер өзүңөр жер үйдө турасызбы? Жок, жер үйдө эмес, этажда турам. Значит, силердин оюңар машиналарданбы? Ушу машиналардан, жер үйлөрдөн деп ойлойм көбү. А могу ТЭЦтин деле мындай эмеден, панорамадан тартканда көрүнүп турат го, ошо ТЭЦтен чыгып мындай эмени Бишкекти каптаган. Бирок силер ТЭЦ деп ойлобойсуз, Жок, мындай ойлойсуз, бирок эми эмеси бийик эле турат дегенби? Ооруч. Анан көп деле влияниясы жок деп ойлобоймуз. ТЭЦтики жок, билем. Мындай ойлойм да, ошентип, бирок билбейм. Мне кажется, у нас в Бишкеке как бы свалка очень, выбрасывают, но при этом не знают, как использовать, да, все это. Там сжигают, например, там, где я живу. И, во-вторых, курение, мне кажется, причина. То есть из-за сигарет у нас в Бишкеке много этого, да? Смог. Да, не только из-за сигарет, мне кажется, я думаю, из-за свалки тоже, да? Из-за чего? Из-за свалки вот этот мусор. Свалкой сжигают, да? Да, неправильно сжигают, мне кажется, их. И еще ТЭЦ вот этот. ТЭЦ, да? Короче, ТЭЦ, курение, потом сжигание на свалке. А вы где живете? Я там, где Ахпата живу. Там рядом свалка, да, наверное? Калсордо там почти рядом. Так, а вам не холодно, да? Может, шапку оденете? Не, нормально. Мы сейчас просто зайдем. Биздин оюбуз көп машиналардыкынан го деп да ойлоп атабыз. Анткени көбүнчө азыр жаңы келген машинанын баарын катализаторлорун алып салып атышат. Ошол да бир себеби анан көп эле көмүрдөн болушу мүмкүн. Ошондо машинадан анан көмүр кайсы көмүр? ТЭЦте жагып атканбы же эл жагып аткан көмүрбү? Эл жагып аткан го дейм, эл дагы, ТЭЦ дагы. Эң көбү кайсы ошо эметип аткан, бүтүтүп аткан Бишкек шаарыбызда? Бишкек шаарыбызда ТЭЦтен эле чыгып атат го дейм мен көбүнчө. Машиналардын көптүгүнөн Бишкекте. Машиналарданбы? Машиналардын көптүгүнөн ТЭЦтен, могу көмүр жаккандардан. Эң көп каяктан чыгып атат дейсиз? Машинадан деле ойлойм. Машинаданбы? Машина бизде мисалы жайында деле көп го машина. Андай эме болбойт да, түтүн кыш болбойт го. Машина жайында деле көп, просто кышында биз көмүр жагып атпайбы? Новостройкаларда көбүнчөсү көмүр жагып атат. Ошондон болот го дейм. Анда ошондо сиздин оюңуз новостройка менен машинадан, Негизи оюмча техникадан деле болушу мүмкүн, бирок мен 100% айта албайм. Себеби менин оюмча бул ТЭЦтен эле го дейм. Көмүр жаккандан, көмүр может начар, качествосы начар болушу мүмкүн. Газга өткүзсө жакшы болмок, баары жакты эле. Менин машинамда деле катализатор бар, өзүмкүн билем да, мен көп жылдан бери айдайм. Мага деле сунушташкан катализаторун сат деп, бирок сатпадым. Эми өзүбүзгө деле керектүү, өзүбүздүн бала чакалар чоңойот бул жерде, келечекте туурабы, жашайт.
Значит, машина айдаган адамдар күнөөсү аз мында. Машинадан эле болушу мүмкүн, түтүн машинадан эле болушу мүмкүн. Менин оюмча көбүнчө эле могу от жагып атат го, көмүрдөн го дейм, ошолдон эле. А эмечи частный сектордо үйлөр жагып атат го, резина, пластмасса. Ошолордон эле болот, ошолордон эле көп нерсе зависит этет. Менин оюмча ошолорду эле газга өткөзсө жакшы болмок. Короче, таксисттер күнөөлүү эмес, Эми таксисттер күнөөлүү эмес деп айта алам го дейм. Ооба, эми техникадан эле болуп калышы мүмкүн, көбүнчө мен ойлойм. Ошол. Бул негизи дегенчи тесттен эле эмес, потому что тест эле мурун илгертен бери эле жагып келаткан тест болчу бул. Просто бизде автомашина көп болуп кетти, ошондуктан да ушу иш ушун үчүн болуп атат. Жана баня көп жагып атат да биздечи. Частный секторлор көп болуп атат жаккан. Ар кандай жанагындай химикат жана баклаш, саклашкалардын баарын жагып атат, вот ошондон. Анда силер ошо эмеден десеңизчи, машинадан десеңиз, эмнеге жайында мисалы иш болбойт анда? Жайында деле машиналар толтурат, туурабы? Жок, жайында машина толтура просто деген машиналарчы жайында кандай десем эми от алдырып көп жүрбөйт да. Өчүрүп коет. Бизде деген постоянно даже токтоп турса да машиналар от алдырып коюп атышат. Ошону түшүнүп атасызбы? Анан кийин машиналарды ысылдырып коюп атышат да. Анан кийин в основном частный сектор банялар көп иштеп атат бизде. Сауналар, банялар көп иштеп атат. Сиздин оюңуз ошо частный сектор, баня, анан ар кайсы пластмасса, резина, ошондон болуп атат дейсизби? ТЭЦ эмес, ТЭЦ эмес. Ну, большинство, да, по городу, видите, сами КамАЗы, МамАЗы гоняют. За машин, да? Ну, и это тоже, конечно. А ТЭЦ нет? Ну, как бы, это тоже в первую очередь. Экология, конечно, нарушается. Для чего это тогда получается? Ну, то, что, видите, нету никакой... То, что машины дымят, КамАЗы гоняют, ТЭЦ тоже дымит. Все вместе, да? Все вместе. Я думаю, в первую очередь, если бы чуть-чуть бы присматривались бы, тоже было бы полегче бы и дышать. Эми чынында биринчи очередте машина көп, глобалдык деңгээлде көбөйүп кетти дегендей Кыргызстанда. Бирок бизде андан башка деле көп нерселер зыян учуруп атат. Мына новостройкалар көп, новостройкаларда швейный отходдор жагышат. ТЭЦтен чыккан деле аябай булгайтпаш керек. Анан машиналардан деле болот, конечно. Бирок катализаторлорун сатып жиберип атканы билбейм, эми жаңы машиналарды сатып жиберсе керек. Ортодогу машиналар анчалык деле баа болбойт. Силердин оюңар ошо эң көп каяктан чыгып атат ушул түтүн? Новостройка менин оюмча.